Assalamualaikum достор, Түштүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге сатыла турчу автоунааларды тааныштырам. Жана кызыккандар жазыңыздар. Биринчи эле автоунаабыз Kia Ray достор. Доставкада иштеген, таза, замена краска деген нерселери жок, бүт бардыгы таза. Апа-апакай, сыртыда чийилген, мыйылган жерлери жок. 2019 жылкы Kia Ray сатылат. Кызыккандар жазсаңыздар болот. Так, içinde монитору да бар. Электропакет 2019 таза. 151 000 пробег, чекмек күйгөн эмес, монитор, задний вид камера көрсөтөт, автомат коробка, ушундай өзгөчө видео регистраторлор менен сатылат. Кызыккандар жазыңыздар. Так, ушундай достор. Мунун Кореядагы баасы канча болот? Азыр мен карап туруп айтайын. Булар достор, растаможкасы 2019-дардыкы бир $1000 тегерегинде чыгат. Kia Ray авто хейлер деген болсо, болсо так, достор, Кореядагы баасы $3300. $3300 ушундай Kia Ray'ди алсаңыздар болот. Эсептеп көрүңүздөр. $3300 Kia Ray'дин баасы плюс жол киреси 1500, 1600, 1700 тегерегинде болот. Себеп булардыкы бир аз кымбат. Morning'дин астына же болсо үстүнө бир машина батат. Булардын үстүнө машина батпайт. Ошол себептен булардын жол киреси кымбатыраак болот. Аны кошосу да растаможкасы $1000, оформлениясы бир $400-500 чыгат. Түшүргөнү менен кошулуп достор. Ошону кошсоңуздар, сиздердин колуңуздарга барып тийген акчасы чыгат. Арт жакта парктрониктер менен. Ошондой эле дагы бир Kia Ray бар бул жакта. Бул 2020 жылкы. Бул да доставкада иштеген. Мунун бир аз заменалары бар. Так, мунун баасы бир 3200, 3100 тегерегинде болуп калат. 2020 рестайлинг да бир аз башкача болуп өзгөргөн. Бул жактарынан көрсөңүздөр болот. Бир аз башкача. Бул да сатылат. Кызыккандар байланышка чыксаңыздар болот. Видео регистраторлары бар муну да. Ушундай. Кызыккандар байланышка чыгыңыздар, бул да сатылат. Жана ушундай эле доставкада иштеген эмес, оригинал өзүнүн орундуктары менен жолдо баратат, ошко жүктөлгөн. Ал да сатылат. Кызыккандар жазыңыздар. Бул Kia Ray автоунаабыз сатылат. Бул да сатылат. Бул да сатылат. Бул да сатылат. Бул жылы эски. Kona сатылат. Porter сатылат. Старик сатылган. Sonata сатылат. 4 дубль кабина сатылат. Жана ошондой эле бүгүн кечкисин келет. Кече күнү алынган, кече канча машина алдык? Кече 3 машина алганбыз. 3 келет. Андан мурдагы күнү 5 машина алганбыз. Алар да келет. Жолдо келатып эле сатылып кеткендери бар дегендей. К5тен 3-өн алганбыз. Акула морда. Бирөө сатылып, экөөсү келет. Бирөөсү панорама менен дегендей. Дагы Карнивал автоунаабыз бар. Ал да келет. Дагы кандай автоунааларыбыз бар эле? Унутуп калдым. Эгер деметсе кызыккандар болсо жазсаңыздар болот. Базар баасынан ылдый кылып жакшы баада беребиз. Бул гибрид достор. 2021 жылкы гибрид. Баасы $8,500 плюс-минус болуп калат. Бул жылы эски Карнивал 2017 жылкы 17-18 тилекке каршы Кыргызстанга жетишпей калган. Ошондон бери ушул жерде турат. Эгер кызыккандар болсо, ушунда алсаңыздар болот. Муну растаможка, оформление, жол кире өзүнүн акчасы болуп бир $14,000 турат. $14-14,500. Комплектациясы өтө жакшы. 2017 жылкы стикер боюнча. Шторкалары менен, эшиктери ушундай кнопка, слепой зон, электросиденье, ушундай жакшы комплектацияда 9 место алуу. Эң башкысы 2019-20-лардан айырмасы
Мында достор мочовина куюлбайт. Мочовина суусу куюлбайт. Ошонусу пилус да мында. Мисалы, могу жылы эски портер менен могу жаңы портерди салыштырганда мунун мочовинасы бар. Мочовина бир аз проблема болот да, үздүрүшүңүздөргө туура келет. Программа киргизесиздер ошондой да. Эгер начар дизель куйсаңыздар, ошондой болот. Бул болсо простой мочовина куйбайсыздар, жүрө берет дегендей. Ошондой эле карнивал дагы ошондой достор. Буга мочовина куюлбайт. Муну да неметсеңиздер болот. Кызыккандар болсо жазсаңыздар болот. Дизель дагы ошондой эле дизель Конабыз бар. Бул Кона достор не бити не крашеный дегендей. Таза, бесключой доступ, слепой зон, электропакет 2019, электросиденье, проекция, бүт бардыгы бар. Подогрев абдув, монитор, климат контроль деп. Бүт бары бар. $6,500 болот. Кона. Кыргызстанга алып барып сатсак, анда кымбат болот. Ушул жерден алсаңыздар, арзаныраак болот дегендей. Бул 20-жылкы лабо сатылган, жакында жүктөлөт. 1, 2, 3, да бир портерибиз келет, да 2 портерибиз келет айткандай. Ошол менен бир состав болуп булар жүктөлөт. Буюрса эртең жүктөп салышы да мүмкүн. Ошол. Бул жагы бизге караштуу эмес. Ушул портерден бул жагы бизге караштуу. Биздин парковка дегендей. Ушундай. Кызыккандар жазыңыздар достор. Бардык автоунаалар бар. Бул жерде Саната бар. Кореядан азыр алсаңыздар $11,500 пилус минус болуп калат. Кыргызстанга барып түшкөн акчасы. Бул болсо $13,500 болуп калат. Пилус минус Кыргызстанга барып түшкөн акчасы. Заминалары бар. Мында бир эле замина бар дегендей. Дагы кайсы автоунаа? Бул 14,000 дедик. Бул 13,500 беле, 13,000 беле ошондой болуп калат. Бул деле кымбат эле болот. Gold Premium комплектацияда механика. Муну айттык, өзүңүздөр кошуп эсептесеңиздер болот. Же кошуп эле эсептеп коеюн, ушунча болду. Так. 3300 плюс 1600 плюс 1000 плюс 400 дейли. $6,300 болот достор. Сидениясы менен сидения табап ичине салып берген аракет кылабыз. Кошулуп $6,600-$6,700 болуп калат да сиздерге. Сиденияны ичине салып коебуз. Баса бул жакта бир сидения бар, бирок муну башка бир мекендешибиз алган уже. Ушундай сидения салып беребиз да. Ушинтип туруп салып коебуз. Кыргызстанга баргандан кийин өзүңүздөр орноштуруп аласыздар. Бул Kia Ray'дин сидениясы. Kia Ray. Тилекке каршы сатылган. Ушундай табап бергенди аракет кылабыз. Ошондо экөөнү табышыбыз керек экен да, 1 жана 2. Ошондой. Жолдо бараткан Kia Ray да сатылат. Кызыккандар болсо жазыңыздар. Бир жуманын ары берисинде Кыргызстанда болуп калат буюрса. Ошол. Барыңыздарга ден соолук жана ийгилик жазыңыздар. Салам алейкум.